6 апрель спорттун эл аралык күнү. Бул күнүн расмий аталышы тынчтык жана өнүгүүнүн пайдасына. Спорт күнүндө дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдар спорттук мелдештерге катышып, күчтөрүн сынашат. Ал эми Кыргыз мамлекетинде 2014-жылдан тартып 6 апрелде дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнү белгиленип келет. Кыргызстанда спорт жана дене тарбияга жакшы көңүл бурулат. Спорт адам баласынын ден соолугунун булагы. Ал ден соолукту чыңдайт. Спорт тынчтыктын тиреги. Азыр эл аралык жолдоштук мамилелер спорт аркылуу өсүүдө. Спорттук мелдештердин максаты тынчтыкта жана достук мамиледе жашоо. Бүткүл дүйнөнүн элдери спортко чоң маани беришет. Спорт менен машыккан адамдар күчтүү, дени сак, шамдагай, кайраттуу болушат. Спорт адамдын кулк мүнөзүнө пайдалуу таасирин тийгизет. Дайыма дене тарбиялык көнүгүүлөрдү жасабай, спорт менен машыкпай, ден соолукту чыңдоо мүмкүн эмес. Сергек жашоо мүнөзүн алып жүрүү үчүн милдеттүү түрдө спорт залга баруунун кажети жок. Ден соолукту чыңдоочу көнүгүүлөрдү үйдөн жасап, же күнүгө таң эрте чуркоону адатка айлантуунун деле адамга пайдасы чоң. Эң негизгиси киши кыймылдап турушу керек. Айрыкча бул келери кечки кеңседе отуруп иштеп, компьютерден көзүн албагандарга сунушталат. Адистер акыркы учурда сергек жашоо турмушун алып жүргөн жаштардын көбөйгөнүн белгилешет. Назгүл Чороева, Кутмантан көрсөтүүсү.